Адахан Кемсанбаевич, бир күндүн ичинде 20-дан ашык саясатчы, укук коргоочу, активисттерди кармап, бир түндүн ичинде баш коргоо чарасын аныктады. Сиздин эсиңизде барбы ушундай массалык түрдө камоо Кыргызстанда? Кыргызстанда мындай нерсе эсимде жок, бирок Германияда 33-жылы мындай окуя болгон. 35-жылы ушундай окуя болгон. Эсиңиздерде болсо ошол китептердин баарын алып чыгып, көчөгө алып чыгып өрттөп, элдин баары көчөгө чыгып алып, ошол саясатты колдоп Берлинде, эсиңизде барбы? Ошол тарыхта эң көп көчөгө чыгып колдоо ошол 33-35-жылдары болгон. Гитлерди колдоп чыгышкан. Биздин Кыргыз тарыхында 20 кишини 21-чиси кармалып атат. Бир заматта эле даяр болуп, эртең менен дем алыш күнү, базар күнү момундай болуп, үйлөрүнө жетип барып, үйлөрүн тинтип, баарына кандайдыр бир айып тагып, алып кетип, бир өтө оор кылмышкерди кармагандай кылып кармашып алып кетип аткандыгы, мындай жосун биздин Кыргыздын өздөрү жакшы көргөн 32 жылдык тарыхта болгон эмес. Мындай болуусу мүмкүн да эмес. Бул аябай чоң жапайычылык. Менимче бул Кыргыз мамлекетине, биздин элибизге эл аралык деңгээлде жакшы бир абийир алып келбейт. Буга сөзсүз түрдө бир жакшы эмес таасирлер болот. Арызданышып атпайбы, бизге инвесторлор келбейт деп? Келбейт. Мындай башаламан болуп аткан өлкөгө инвестор эмес, жөн эле мындай бир келип кабар алып кетейинчи деген коноктордун да келиши кыйын. Ошол оппозициянын жолугушуусу деп эл арасында айтылып калбады уже. Ошол жолугушуу эмнеден улам мындай чогулуп калдыңар? Ким чогулту эле, ким демилге чогулту эле? Сизди билем, көп эле учурда саясатчылар менен жолуга бербейсиз. Жок. Мен ошол жердеги жыйналып аткан адамдарды соңку 5 жылда, 7 жылдан бери көрө элек адамдар бар. Бүгүн Мамбет Чунусабылов интервью бериптир. Мен координатор болуп, баарын башын бириктирейин деп мен жыйнадым эле, мен телефон чалдым эле, мен жыйнап чогулттум эле дегендей кылып. Себеп ал киши дагы ошол Кемпирабадтагы кырдаал боюнча Өзгөн районунда өткөн элдик курултайга барып катышкан. Элдик курултайдын чечиминде ушундай болгон. Ошол комитет түзүлсүн. Комитет өзүнүн ишин алып барып, мүмкүн болушунча биздин жерибизди, суубузду бөтөн жакка кетпей сактап калууга аракетиңерди жасагыла деген тапшырманы берген. Ошол тапшырмадан улам жыйнаган болсо керек. Мага менин жардамчым чалды. Бир эмес 3-чү жолу чалып атат. Агай, эмне деп жооп берейин? Барасызбы, барбайсызбы дегендей кылып. Анан биз Исхак Абсаматович экөөбүз акылдаштык. Биздин саясий көз караштарыбыз, жашоодогу принциптерибиз ар түрдүү болгонуна карабай, ошол бир тамчы суу үчүн, элибиз, жерибиз үчүн ар кандай маселе болгон болсо баралы. Болгондо дагы бул Кемпирабадты сактап калуу комитети түзүлүп атат. Ал жерде оппозиционерлердин жыйыны эмес. Бул ошол Кемпирабадты сактап калуу комитети. Ошол максатта бардык. Ал жерде мындай бир чектен чыккан, андай мындай деген сөздөр болгон жок. Азыркыдай болуп көбүртүп, жабыртып, көкөлөтүп айтып аткан маселелер ал жерде каралган жок. Баары ушул мыйзам чегиндеги маселелер. Мүмкүн биз тааныбаган жаштар көп экен. Эмоционалдуу түрдө биз кайрылып эле атабыз, алардын кулагына илинбей атат. Мына ачык, айкын талкуу болот деп 2 жолу тең алдап кетишти. Бизге тиги жагына да катыштык. Бизге да ачык болот деп айткан. Керек болсо чакырылган кишилер кирбей калды деп эмоционалдуу түрдө, ал түшүнүктүү ушундай сөздөр айтылышы мүмкүн. Андан көрө элди жыйнаш керек. Эл тагдыры бул элдин өзүнүн колунда болуш керек. Митинг өткөрмөйүнчө булар укпай калды, себеп кулактары дүлөй болуп калды деген сыяктуу бир ушул таризде сөздөр айтылган болушу мүмкүн. Бирок жанагы азыр эле күлүп айтып атпайбызбы? Сиз элестетесизби, булар бийликти басып алып өздөрүндөй көрөт да. Ар бир киши өзүндөй көрөт да башка кишини. Мына булар бийликти басып алууга аракет жасашты. Бийлигиң өзүңө кут болсун, айланайын. Танка менен сүйрөсөң барбай аткан бийлигиңе ким барат бүгүн? Кече окуп калдым жанагы интервьюсун. Баары менен жолуктум, баары макул болгондой деп калп. Макул болгондой эмес, биз тескерисинче айтып атканбыз. Эл менен талкуу кылайлы.
эл макул болсо көрөлү. Макул деди, барды, өзгөнгө барды, жабык эшик артында өткөрдү. А чыныгы элдин бул маселе боюнча пикирин биз массалык маалымат каражаттарынан, социалдык тармактардан көрүп атабыз да. Элдин баары буга караманча каршы. Бул бир жагы. Экинчи жагы, өзү кечээ интервьюсунда айтып албадыбы? Биз дейт, жерлерден кишилерди тартып келип дейт. Жыйын өткөрдүк дейт. Ошол өкмөт үйүндө. Жерден кишилерди тартып келиштин кажети жок. Ошол жердеки нааразымын деп мен буга макул эмесмин деген азаматтарды тартып келип сүйлөшпөйсүңбү? Алар кирбей калбадыбы? Алар кире алган жок да, катыша алган жок да. Сүйлөсө дагы сүйлөтө коюшкан жок да. Сыртта кеңири коомчулукка алардын сөзү угулган жок да. Ал эмес жогорку кеңеште талкуу болуп атканда жабык болуп атпайбы? Эмнеден жабынып атышат? Эмнеге жашырынып атат? Мана бир эле камера иштеп атты. Көрсө ал, мен айттым, бул камера кимдики? Кандай өзгөчөлүгү бар? Ташиев айтты, бул биздин камера деп. А ошол камерадагы тартылган кээ бир сюжеттер Өзбекстандан чыгып атат. Демек бул кимге иштептир? Эмне үчүн ал камерадагы ошол жердеки болуп аткан сөздөр, сюжеттер ал жака чыгып кетип атат? Кантип чыгып кетти? Ким берди? Кимдин алдындагы отчет болду ал? Бул чоң суроолорду жараткан маселе. Жыйын деп калдыңыз, ошол бул Бишкекте өткөн дагы, Өзгөндө өткөн жыйында дагы мындай бир нерсе ачыкталып мындай түшүндүрүлдүбү? Ошол эле азыр протоколдор ачыкталсын, биз көрөлү деп атышат да. Эч нерсеси ачыкталган жок. Ал эмес биздин мына Чыңгыз Айдарбеков жөнүндө маселе болуп атпайбы? Анын кызматтан алынышы мыйзамсыз болуп атпайбы? Бизде регламент бар да. Аны Гөле Кожокулова дагы айтып чыкты. Биздин бүтүн Кыргызстан фракциясы айтып атабыз. Андай жол менен болбойт. Бардык нерсени жасагыла, бирок мыйзам жолу менен жасагыла дегендей. Анан биринчи мен суроо бердим, бул комитеттин форматындабы жыйын десем, жок деди, бул парламенттик угуу. А парламенттик угуу болсо 10 күн эрте таратылышы керек. Массалык маалымат каражаттары сөзсүз түрдө камсыз болушу керек. Себеп парламенттик угуу жабык өтпөйт. Момундай талкуу. Комитеттикинде деп айтты. А комитеттикинде болсо жок дегенде материалдар жума күнү берилиш керек. Эң кеминде дегенде 3 күн калганда берилиш керек. А биз ушул маселени карап атабыз, колубузда жок да. Адилет министрлигинин тыянагы жок. Тышкы иштер министрлигинин тыянагы жок. Кантип карайбыз деп канча жолу какшадым мен. Бирок ошого карабай өткөрүштү. Бирок түштө кечинде жумуш бүткөндөн кийин саат 6-дан кийин жыйын алышып, бир эмес 2 жолу орун которушуп өткөрүштүр комитеттин жыйынын. Мен жок. Өттү комитеттин жыйынын өткөрүшүптүр, өткөргөндөй болушуптур. Жабык эшик артында кандайдыр бир себептер менен өткөрүп, эми ошого кол койбой атат деп атат. Кол койбош анын эрки. Бирок түшкө чейинки, түштөн кийинки өткөргөн жыйындардын өзү мыйзамсыз эле. Айдарбековдун бир жаңылыштыгы, менин колумда тийиштүү кагаздар жок. Биздин регламент бузулуп атат, ошондуктан мен жыйын өткөрө албайм деп туруп кетип калыш керек эле. Ушул жерден жаңылыштык. Анан эми кол койбой койду, каршы чыкты деп кызматтан алабыз деп аны кызматтан алдырып, анын элчи деген макамынан дагы жоюп, мындай бир өчү алуу, баягы балалыкта, баягы бала бакчадагы, мектептеги мен биринчи атаман, сен экинчи деп. Ошол сыяктуу бир өтө бир мамлекеттик деңгээлдеги саясатты өтө баягы кум ойногон балдардын деңгээлине түшүрүп алгандык мамлекетке, бийликке бир жакшы абийир алып келбейт. Аны коштон мамлекеттер карап турат. Ошондо бул жагы кандай болуп калды? Комитетте отурган көпчүлүк депутаттар колдоду деп атышат. Ошол эле учурда Чыңгыз Айдарбеков комитет төрагасы катары кол койгон жок. Комитеттиктен аны кетиришти. Жаңы комитет төрагасы шайланды. Эми бул эмне болот? Жаңы төрага кол коёбага. Деги эле бул маселе эми кандай болот? Ал кол кое турган болсо жаңы төрага, бул палатага чыгарылат же кандай болот? Эмне болот? Эми палата деп Самат энем көп айта берет да, палата деген жок bizde. Bizde жогорку кеңеш бар. Палата деп айтып атат, эми Чеховдун 6-чы палатасы сыяктуу болуп атат да. Жалпы жыйынга деген. Жалпы жыйын оорукчандардын топтолгон жеринде сыяктанат да палата деген. Бул жогорку кеңеш деген бар.
кийинки келген төрага өткөн жыйындын комитеттин жыйындагы чечимге кол кое албайт. Кол кое албайт. Бирок орун басарларына кол койдурганга аябай катуу аракеттер жасалып атат. Орун басарларына. Орун басарларынан да канчасы катышты билбейм. Бирок алар да кол койбой караманча каршы болуп атышат. Анан эми бардык нерсенин аягы бар да. Коркутуу, үркүтүү, ал бул азыркы бийликтин эң күчтүү бир акылың менен болбосо дагы кара күчүң менен деген сыяктуу болуп, мындай бир күчкө салып тийиштүү бир чечимдерди кабыл алабыз дегендей багыт менен баратышат. Бирок мейли, мүмкүн 1 жыл гүлдөйт, мүмкүн 2 жыл гүлдөйт, бирок акыр аягы келет, сөзсүз келет. Бирок тилекке каршы аны эч бир мындай бир эске алган киши жок да азыр. Баары ушу биз айткандай болот, биз дегендей болот, биз көпкө келдик, биз түбөлүктүүбүз деп алтынчысы баратат да азыр. Келгендердин баары түбөлүккө келгендей келишкен да, туурабы? Ошол сыяктуу эле каталар, баягы эле. Демек, жаңы төрага комитет төрагасы кол кое албайт экен. Жок. Жаңы жыйын өткөрүш керек болуп атат. Ага жаңы жыйын өткөрүү керек. Эгерде комитет колдоп койсо, анын тагдыры андан ары эмне болот? Андан ары карай президентке барат. Анан президент кол коюш керек. Кол койгондо кандай? Эки өлкөнүн жетекчилери кол коюлат. Эки өлкөнүн кол коюлгандан кийин кайра жогорку кеңешке келет. Ратификацияга. Себеп жердин тагдыры ошондой оор. 1 сантиметр өзгөрсө дагы мына ушул тепкичтерден басып өтүш керек. Алла кыйкырышып атпайбы жана Мадумаров ал жакты берип бирди, Мадумаров бул жакты берип бирди. Мына өздөрүнүн башына келип атат. Түшүнүп атат. Жалгыз Мадумаров эмес, бүтүндөй жогорку кеңешиң бере албайт. Мадумаров эмес, президентиң бере албайт. Мына ушул тепкичтерди, баскычтарды басып өтмөйүнчө эч ким эч нерсе бере албайт. Мына эми өздөрүнө өздөрү каршы чыгып атат. Кое бербейби, бере бербейби? Жок, жогорку кеңеш керек. Мадумаровка келгенде ыркыратып баягы фабрикаларын кое берди. Буларды билесизби, Самат мырза, бул илгертен түзүлүп келаткан бир программа. Сөзсүз бул деңгээлге келебиз. Ушул деңгээлге келгенде Мадумаров сөзсүз өзүнүн каршы пикирин айтып чыгат. Ошо каршы пикирин айтып чыкканда эмне кылып оозун жабышыбыз керек? Элдин алдында каралашыбыз керек. Түк башын көтөртпөй калгандай кылып каралашыбыз керек. Чыккынчы деп кыйкырды, Садыр Жапаров өзү. Чыккынчы деп. Соттун чечими жок, башкасы жок, кыйкырды. Шайлоо башталды. Ошондогу кыйкырыктардын баары азыр эмесине түшүп атат. Демек, Коопсуздук кеңешинин катчысы Мадумаров эмес, өлкөнү жетектеп атам деген сен да бере албайсың. 1 сантиметр жер бере албайсың. Эми кандай болуп калды эми? Билесизби? Илгертен баштап ушундай болгон, мисалы Жусуп Абдырахмановду. Жусуп Абдырахмановду эмне деп каралаш керек эле? Жусуп Абдырахманов деген эми азыр соңку кезде ар бир көрүнгөнгө айтып берип сөздү баркын кетирип койду. 100 жылда эмес, 1000 жылда бир келчү азаматтын бири эле да. Эми элестетпейсизби, 30га чыкпай отуруп, Казакстанда жаштар комитетин башкарган инсан. Москвада ЦКда жападан жалгыз ошол кездеги иштеген кыргыз жигит. Ошол Москвада Кремльде иштегендерге караганда сабаттуураак жазган орусчаны. Кыргыздын бир мындай бир өчпөс жылдызы, чолпон жылдызы. Кандай азамат? Ушуну да каралап, эмне деп каралашты билесизби? Кыргыз мамлекетин өзүнчө чоң өлкө кылам деп атат. Деп аткандарды ушундай деп атат деп жазгандар ким экен? Жаллаң бездин кыргыз азаматтар экен. Анан Сталинге жумшайт. Сталин эмес, Сталин таптакыр. Керек болсо ошол Сталин өзү жиберген Кыргызстанга. Бул ошол борбордук комитетте иштеген инсан. Улам артынан жазып олтурушту. Улам Кыргызды бөлүп кетем деп атат, эл бузар болуп атат, дегин деп атат. Мына бүгүн эле Масалиев экөөбүзгө жанакы 21 кишиге тагылып аткан эле жарлык. Анан эгер ошондой болсо карагыла дейт да Сталин. Карагыла дегенде Кудай берди деп барып дубалга такап ата салган ким? Биздин экөөбүздүн кандаштарыбыз. Мына азап кыргыздын азабы ушунда турат. Андан кийинкисин караңыздар. Орозбековду. Абдыкадыр Орозбековду дагы күнөөлөгөндө эмне деп күнөөлөп атат? Айланайын. Карагылачы. Мына ушул азыркы жетекчилерден айырмаланып,
ал кишини не деген кордук менен, не деген сабап акырында колунда ушул мончуга алып барып жуунтура албастан ошол жерден жан берди, бирок кол койбой кетти. Баягы кылмыштарын бүт тарткан, ушуга эле кол коюп бер, мен ушул кылмышты жасадым десең, биз сени бошотобуз. Ит көрбөгөн кордукту көрсөттү. Ушу киши кол койбой койду. Ал күнөөнү жасаган эмесмин мен деди. Бүтүндөй эмне болду? Жала. Эмне болду? Жусуп Абдрахманов дагы биринчи жетекчи катары, өкмөттүн Абдыкадыр Орозбеков дагы биринчи өлкө жетекчиси катарында, экөө тең ошол эле доордо кайра акталды. Ушул пастыкты бүтүндөй жараткан ким экен? Ошол кездеги эле пишпекте отургандар экен. Муну Марат Ашимович Байжиев, Раматылык Аксакал экөөбүз 4 саат видео аңгемелешибизде аябай ачыктан ачык далилдеп айтып берди ушуну. Андан кийинки жетекчибиз ким? Азыр булар асылып аткан Усубалиев. Усубалиевке мен тил тийгизбегиле дедим мен буларды. Муну да каралашып атат. 65-жылы бери билген экен, тигинткен экен, минткен экен. Жок. Усубалиевдин 75-жылдагы токтомун айтпай атат. Усубалиев тескерисинче Сүйүнбаев экөө кол коюп атат. Өзбекстан 10 жылдын ичинде мойнуна алган милдеттемелердин бирөөсүн дагы аткарбагандыгына байланыштуу баягы 65-жылкы келишим жокко чыксын, Кыргыз Республикасынын Ош областынын аймагы ошол бойдон сакталсын деген токтом турат. Муну эмнеге айтпайт? Бар азыр ушу штабта ошол да. Бар. 75-жылы номер 74-чү токтом турат. Ал күчүндө эч ким жокко чыгарган жок. Усубалиевке ушул доомат тартышып атат. Анда Разаковка эмне деген доомат тартты? Бул бүт баарын кыргыз тилинде жасайм деп атат. Кыргыз жаштарын көбөйтөм деп атат. Институттардын бүтүн баарын кыргыз тилинде окутам деп атат. Балдарга ысык тамак берем деп атат. Бул улутчул. Себеп муну жаман көрсөтүш үчүн эмне кылыш керек эле? Бул киши тазалыктын символу болбодубу? Чындыктын символу болду. Аялынын тонуна, жакасына кагаз киргизип коюп, мунун баарын жасаган ким? Биздин азаматтар жасаган. Анан Москвадан комиссия чакырып, бул пара алат дейт. Разаков айланайын, пара алмак турсун өзүн жеген тамагына, чайына чейин, мына балыкчыдагы окуя бүгүнкү күнгө чейин аңыз болуп айтылып келет. Урушуп жардамчысына, баягы жеген бир кесе боткосуна эртең менен баратып каша. Анан бир пирожкисин. Ошону балыкчыдан канча бир чакырым өтүп кеткенде Наговицин жазып атпайбы эскерүүсүндө. Ал Разаковдун кудасы эмес да. Наговицин деген ошол келип мени урушуп, акча канча экен, жөнөкөй киши кирип тамак ичсе, айлык жеткидей бир айга десе, баасын билбейм дегенде эмне үчүн билбейсиң деп урушуп, кайра кайрылып келип, жеген бир кичинекей боткосуна анан бир баягындай бир кандай токоч дейбизби, пирожки дейбизби, ошонусуна акчасын төлөп кетип аткан киши ушуну пара алат деп Москвадан чакырып, көрсө байбичесине туулган күнүнө бир тон береке берип, ошонун жакасын тилип, ичине кагаз салып, анан кайра тигип коюшкан экен да. Муну жасаган ким? Биздикилер. Адамды каралаш керек. Мына Разаковду антип каралап атат, Усубалиевди мынтип каралап келди. Абсамат Масалиевди 90-жылкы окуяны чыгарган деп каралап келди. Демек, эмне кылыш керек? Эптеп бир нерсе деп каралаш керек. Бүгүнкү Мадумаровго коюлуп аткан каралоо, баягы чек аралар боюнча, дал ошол каралоолордун уландысы. Тилекке каршы биздин элибиз кийин түшүнөт экен да. Эми сиз элестетсеңиз, Исхак Абсаматовичти элестетиңизчи, базганды көтөрүп алып, ушул өкмөт үйүн карай чуркап бараткан кайсы кишинин башына келет? Бийликти басып алам деген аракет жасады, төңкөрүш кылам деп аракет жасап атат. Исхак Абсаматович бул залкар инсандын урпагы катарында бул киши мыйзамдан кылдай кыйшайбаган киши. Эгерде ким конституциянын деңгээлинде, мыйзамдуулуктун, маданияттуулуктун деңгээлинде болуш керек деп 30 жылдан бери кыйкырып келаткан болсо, бул Масалиев Мадумаров. Эми ошол күнөөнү артабыз буларга, жүктөйбүз, анан элге каралап көрсөтөбүз деп баягы бакмаларын 2-3 күндөн бери сайратып кыйкыртып аткандардын баары биз жаратканга шүгүрдөшүбүз керек. Кайдыгер эмес жарандарыбыз бар. Жана бир шаардан, бир райондон экинчи районго улам ташып бараткан
кичке автобустардын баарын тартып чыгарып салды. Аларды көрдүңүзбү? Жол сакчы кызматкерлери коштоп баратат. Баалуу, өтө баалуу инсандар да алар. Кечээ бир бала айтыптыр ушуну конченый деппи, билбейм мен кандай деп айтса болот ал кишилерди. Кечээ эле ошолор ушундай эле болуп колонна менен Сокенин аркасынан жүргөн. Кечээ өзгөндө кыйкыртып аткан балдардын дагы бүт баарын чыгарып коюптур кимдер экендиги. Садырга тийбе деп. Айланайын, Садырды коргоп атканда сен кайда элең кечээ? Садыр түрмөдө жатканда сен кайда элең? Эмнеге ошондо кыйкырбадың? Садырдан колуңду тарт. Бүгүн кыйкырып атат, 2 кишиден колуңду тарт. 2 кишиге бирөө эмне кол салып атабы? Же 2 кишини бирөө камап атабы? Же 2 кишинин үйүнө тинтүү келдиби? Ошундай бир Самат мырза адамдын акылына дагы, түшүнө да кирбей турган окуялар болуп атат. Кечээ сотто болдук, баш коргоо чарасы каралып атканда саясатчы активисттердин. Ошондо айыптоо токтомунда тергөөчү окуп атат. Ошолордун катарында сиздин фамилияңызды уктук, анан Масалиевдин фамилиясын уктук да. Эми бул жагында өп калат. Эми алар үчүн Мадумаров менен Масалиевди ыңгайсыз кишилерди ар бир жерге кыстарып коюш бир мода. Мен айттым жана таптакыр саясий көз караштарыбызды ал келбеген, соңку нечен жылдан бери көрбөгөндөрдүн баарын ошол жерден көрдүк деп. Ошол Абылов менин жардамчыма чалган экен. Ушундай Кемпироват жанагы курултайдын чечимин ишке аткарып, бир коргоо комитетин түзүп коелу, мындай бир мыйзамдаштырып коелу деген сыяктуу кылып. Ошол жерге бардык, мен айттым, бир сунуш киргиздим. Бир сунуш. Ал сунуштагы ошол жерде кечээ дипломат болуп иштеп кеткен инсандарга, жигиттерге айттым. Силер дипломатияда элчи болуп иштедиңер. Дипломатиялык жол менен, сөз менен Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылуу жасаңыздар дедим. Дүйшөмбү күнгө чейин даярдагыла. Ошол кайрылууну кабыл алалы. Себеби ал киши биздикилерден айырмаланып көптөгөн жылдар бою мамлекеттик кызматтарда иштеген, дасыккан инсан, кадыр барктуу инсан, салаваттуу инсан. Ушундай ишеним артабыз. Кыргыз өзбек ортосундагы чыр-чатакты жеңүүнүн бир гана жолу мамиле куруш. Бир тараптуу басымдуулук менен достук түзүлбөйт. Болгондо дагы Мирзиёев мырза бийликке киргенде, президент болуп, анын керемет сөзү болгондо, биз тирешүү үчүн эмес, кызматташуу үчүн иштешибиз керек деп. Не соперничать, а сотрудничать деп. Мына ушул урааны менен келатат. Кызматташабыз. Бирок жанакындай бир туура эмес калпсыз иштерге барбайлы. Себеп ал жер туруксуздуктун очогуна айланат. Ал жакшы эмес жер. Бул талаш эмес жер. Ал боюнча түк маселе жок. Муну биз тарап гана чыгарып аткан сыяктанат. Жасакерленем дейби, жакшы көрүнөм дейби, эмне максатта чыгарып атат, булардын баары белгисиз. Мына өзбек кызматынын BBC радиосунун кызматы бир видео даярдап чыгарышты. Кыргыздарга ушунча жер кетти деп, кыргыздар биз ушунча жерди алдык деп айтып атат. Ошол кайсы жерлер экен деп өзбек кызматы иликтөө жасап көрсөтүп атат. Булар ансыз деле Кыргызстандын жери го. Ансыз деле ал жерде кыргыздар жашайт го деп алар көрсөтүү жасап атат. Көрдүңүзбү ушуну? Көрдүк. Мына караңызчы. Андан кийин Бекназаров өзү барып, ушу кетти деген жерлерди көрүп келейинчи, өттү деген жерлерди да көрүп келейинчи деп барып, ал видео тасма жасап таратып атат. Жергиликтүү эл менен сүйлөшүп атат. Анан ошол кишилерге кандайдыр бир төңкөрүш жасайм деди, бийликти басып алам деди. Айланайын, азыркы бийлигиң арам. Арам. Бизде бир айткан сөзүбүз бар, ага бекем турабыз. Эшик турса тешиктен кирген киши эмеспиз биз. Биз колубузда балта көтөрүп, мен айтып атпаймынбы, сиз элестетсеңиз, Дүйшөбаев Чабырадан өтүп баратканын, Тосмодон милициялар менен мушташып, Масалиев базган көтөрүп чуркап баратканын, артында тиги Сасыкбаева кетип баратат да, күрөктү көтөрүп алып.
бул кандай кантип элестетет алар муну? Менимче ар бир жомоктун дагы чеги болуш керек бир аз. Мынакей ошо жер деп калдык. Бекназаров дагы өткөндө дал ушул студияга келгенде айтты эле, биз эле жерлерди алып атыптырбыз депчи. Анан 2 жыйын болду, жабык ишик артындагы 2 жыйын болду. 2 жыйында кантип көндүрүп атышат? Садыр Нуркожоевич өзү айтып атат. Азыркы кыйкырып жаткандар бул маселе чечилгенден кийин кайра уялып калышат деп атат да. Кандай чечилет экен? Биздин жыйынга катыша алган жокпуз. Так кабарыбыз жок да, эмне болуп аткан? Кандай чечебиз деп атышат? Ушул биз айткандай болот деп атат. Айтпадыбы? Кол коюудан бизди эч ким токтото албайт. Эдил Байсалов да интервью берип турган. Биз токтобой алга жылабыз. Кайда кетсең ошондо кет. Токтобосоң ары карай кулап кет. Бирок жер, суу бул элдин менчиги. Бул элдин менчиги. Берилбеген, болбогон жерди берди деп айгай салып аткандарын угуп атасыздарбы? Ушул маселелерди мына булар келгенден кийин биз чечип коебуз деп атат да. А кезинде чечилип калган маселелерге булар дома тартып атпайбы? Мына кыргыз-казак чегарасы боюнча 2001-жылы чечилген. 2001-жылы чечилген маселени ач кыйкырыкты салып атпайбы? Мына азаматтар. Ошондуктан булардын бир да бир сөзүнө ишеним артуу өтө оор, кыйын. Бир эле сөзүн кайра-кайра эртеси жокко чыгара берет. Сиз өзүңүз айттыңыз, 2 жолу жыйын өткөрүп. Ким менен өткөрдү? Өзү айтып атпайбы, Садыр Жапаров? Биз кишилерди тартып келип жыйын өткөрдүк. Эмнеге тартып келесиң? Кантип тартып келдиң? Анан айтат, мен Адахан Мадумаровду үйүмө чакырып дейт. А экинчиси айтат, бизге өзү жалдырап суранып кирип келди дейт. Ой, сүйлөшө албайсыңарбы? Мадумаров суранып бардыбы? Же чакырдыңарбы? Кандай дейсиз? Кимисин эмне деп далилдейсиң? Негизи ошол жолугушуу болгон да. Жолугушуу болгон. Нанып кеткен деди сизди. Эми кирип чыккандан кийин мен эмне үчүн мына кыргыз элине дагы кайрылуу катарында айтып коюшум керек да. Жолукпайсың, кызматташпайсың, андай мындай. Мен жолуккандан кийин булар не деп жомок айтып чыгарын билем да. Мага ынангандай болду. Ынангандай болду, ал сенин оюңда ынангандай болду. Мен ынанмактуусун мен айттым ошол учурда. Жок, бүтүн эл күбө ошол жерде катышкандар. Мадумаров жалгыз сүйлөшкөн жок. Элге барабыз дедим мен. Эгерде эл ошол жерден аябай туура кылыпсыңар, биз утуп турбуз. Азамат, керемет, баатырсыңар силер деген болсо мен келип колдоп берем. Барып элди угабыз. Макул элди болсо элди угабыз деди да. Барып алып эл менен кандай сүйлөшкөнүн өзүңөр көрдүңөр. Ушундай да. Бүтүндөй эле сөздөрдүн баары айтса жараша берет экен да бар. Ошол өзгөндө өткөн жолугушууда президент менен Мадумаров тиреше кеттир деген дагы сөз болду. Эмне себептен мындай тиреш жаңжалдаша кеттиңиз? Ал жерде чай талашып, же момпоси талашып, же боорсок талашып эмес. Ушул эле маселе. Принципиалдуу маселе. Бул принципиалдуу маселе. Буга биз тикеден тике турабыз. Ал жерден биз эч качан позициябыз дал келбейт. Жер маселеси, суу маселеси боюнча эч качан дал келбейт. Мына ушундай. Өзбекстанга ошо Мирзиёевго кайрылабыз деп атканда ал түшүнөт деп мындай көкүрөгүмдө бир жылуу сезим бар да. Мына ушул кичинекей бизге таандык болгон жер үчүн кичине маселе. Бул талаш жок маселе. Ушул жер үчүн эки өлкөнүн ортосундагы мамилени бузуп албайлы деген кадамга ал киши барышына көзүм жетет. Себеп дагы бир жолу айтам, ал киши аябай акылдуу киши. Эми сиз элестетиңиз. Миллиард 700 миллионго чейин суу сакталат. Бул Кыргызстандагы көлөмү боюнча экинчи деп айттым. Эгер макул азыр зордукка салабы, күчкө салабы, эмнеге салса, шайтандын алдына түшүп алып өзүнүн максаттарына жетишкен болсо, макул кийинки окуя кандай болуп өрчүйт. Булар мурдунан алысты көрбөй атпайбы? Мен жана сизге башында айтып бербедимби? Ошол суу, кыргыз суусу кийин барып мунайдан кымбат болот, күйүүчү майдан кымбат болот десем каткырып күлүшкөн деп айтпадымбы? Азыр ушу 2 эсе кымбат болуп атпайбы? Эртеңки 10 жылдык
Бул суу жылы, суу таңкыстык жылына айланат. Буларга ал жер керек эмес. 4,5 мың гектар жер Өзбекстандын тагдырын чечпейт. Кеп маселеде, сууда. Кытайга деле өзөн куш кереги жоктой эле сезилген. Бирок ал жерде сары жаз. Сары жаз деген керемет күркүрөп аккан, күн түн 365 күн токтобой аккан мөңгү суусу. Ошол керек болчу. Алар алга карайт. Биздикилер эртеңкисин да карабайт. Мына ушул жер кетсе кандай болуп өсөт кийинки жагдай. Суунун үстүндөгү жак, бүтүн Кыргыз айылдары суунун жогору жагында. Биздин Кыргыз өлкөсүнүн керемет жараткандын берген бир керемети ушунда турат. Бир тамчы суубуздагы транснациональный эмес. Бүтүн өлкөдөн агып кирбейт. Биздин мына суубуздун бир тамчысына чейин Кыргыз жеринин аймагында түзүлөт, куралат. Мисалы Америка Виктория каналын Канададан алып, Түркия, Болгария, мына ушун сыяктуу болуп каналдар агып кетет да, Германиядан Швейцария, Швейцариядан Германияга, Норвегиядан Голландия, ушул сыяктуу болуп келген сыяктуу болуп, а биздики бир тамчыга чейин өзүбүздө куралат. Бул жараткандын берген чексиз байлык. Эми ошол суунун жогору жагындагы калган айылдар каттуу тиштенип, өжөрлөнүп, өчөшүп. А булар айтып атат, чегара тоспойт. Чегара тоспосо эмнеге чегараны белгилейт? Өзбекстандын чегарасынан Кыргыздын тышканы да өтө албайт. Ушундай болсо эртең ошол жер накта жанагы коопсуздук ошогуна айланат. Эң жаман жерге айланат. Үстү жактагылар сууну көрүнгөн жакка буруп, ташып, антип, тартып кете турган болсо, Өзбекстандын дээрлик 1 миллион гектарга жакын жери суусуз калыш коркунучунда турат. Бул өтө кооптуу. Бул стратегиялык объект. Эгер жамандыгын ала турган болсо, сиз билесиз, суунун башында тургандар сууну булгап коюп, нелерди гана жасабай атышат. Мана кезинде Алмашар Шенович айтса, көбү түшүнбөй кат-кырк салышкан да. Эгерде биздин нарын суусу кокустан Кудай сактасын булганып кете турган болсо, канча миллион калк жашаган өрөөн жокко чыгат. Мына ушундай кырдаалды жаратыштын кажети барбы? Менимче кажет жок. Бул жагынан сак болуш керек. Эки өлкө отуруп, аябай каттуу ынтымак менен ушул кезге чейин, мына турда Кунусубалиевич жазгандай, 10 жылда 10 кадамдагы жасаган жоксуңар, милдетиңерди аткарган жоксуңар дегендей, андан бери мына 65-жылы ошол келишим түзүлгөн болсо, 58 жылга баратат. 58 жылда жасабаган эмне жасайбы? Союз мезгилинде, союз кагып турган мезгилде жасабаган азыр эгемен өлкө болгондо жасайбы? Бул не деген жомокто айтышып атат булар? Ошол сыяктуу бул баягындай өтө курч, баягы ширеңке жаксаң тутанып кетчү аймакка айланбаш керек. Ошондуктан муну Мирзиёев мырза түшүнөт, ошо кишиге кайрылалы, ошо киши муну туура түшүнүү менен, ой жигиттер, кызуу кандуулукка алдырып коюпсуңар, биз аны талап кылган жокпуз деп, ушул сөзгө бараар деген үмүт менен кайрылуу жасайлы деген гана сунуш киргиздим мен. А мунун эмнеси жаман? Эгер биздикилердин баары дүлөй болуп, уккусу келбей атса, көргүсү келбей атса, акыр экинчи тарапка кайрылууга мажбур болосуң да адам. Кандай дейсиз? Бир үмүт, алдагы бир ошол ийгиликке жетүүнүн бир жолу да. Анан жана Акыл Казакович Айтбаев аябай керемет карта менен түшүндүрүп берди. Ушул күнгө чейин биздин менчикте турат деп. Ал жердеги турган эки кичи кес дагы Кыргыз аймагында турат деп. Эми аны алып барып дагы 48 саатка деп, эми 2 айга камайбыз деп атат. Акыл Казакович Айтбаев деген бул жигит, бул кой оозунан чөө албаган жигит бул. Бул мындай бир катуураак сүйлөп, бирөөгө кыйкыртта сүйлөп көргөн эмес. Бул өзүнүн аялына, өзүнүн кыздарына, неберелерине дагы бир катуураак сүйлөп койгон киши эмес. Эми ушул кишини төңкөрүшкө даярдадың. Айланайын, бир нерсени бир окшоштуруп айтыш керек да, мен жана
айтып өттүм, эми кайталабайын. Кече бирөө собол салыптыр. Кемпирбат ушундай маанилүү болуп атса, сыягы Кемпирбаттан кабар жок окшойт да, билбейт окшойт ал жерде. Ошондой болуп атса, биякта элдер кыйкырып атса, башка депутаттар, башка саясатчылар, башка коомдук ишмерлер, Кыргыз Республикасынын баатыры делгендер эмнеге унчукпай атат? Демек, бийлик туура жасап атыптыр да, же башка бир маселе барбы деген соол салыптыр да, буга кандай дейсиз? Аябай керемет суроо. Мен көптөн бери айтам. Ай, кыргыз аксакалдары, уча аксакалдар, жамбаш баш аксакалдар, аксакалдык милдетиңерди аткарасыңарбы? Эмне калды силер көрбөгөн? Жок дегенди айланайын, бир соңку бир кездерде ошол элдин ай азамат ушу аксакал экен дегендей болсоң, бир сөз айтпайсыңарбы деп эчен жолу кайрылып келем го. Алардан үн чыкпайт. Мен жана кече ошол жабык эшик артында өткөн сессияда да айттым. Баары мондай бир томолок темирдин кулу. Бир томолок темир. Же баатыр болом, же манас алам, же эл акыны болом, же эл жазуучусу болом. Ушул кыргыз кулчулук, бул наамдын, атак даңктын колдугу уруп калышты. Элдин батасын алайын, элдин оозунда калайын, тарыхта ушундай өзүм жабыр тартсам да каракылдык ак жарган сөзүм менен калайын деген аксакал жок азыр. Интеллигент жок, тескерисинче баары бөйпөңдөп, өрмөлөшүп, бир дасторкондун четинде отуруп калганына бактылуу сезишип, мына ушундай бир өтө баягы Кет Бука жазгандай, кылгылыкка кыргызды кылганга чат сак болгон дегендей, кылгылыкты кылып, акырын кылтыйышып отурганына менин да аябай зээним кейит. Мен балдарымдын алдында да жооп бере албай атам ушу суроолорго. Неге? Эмнеси калды эми? Айтпайбы, дебейби? Кой деп койбойбу? Илгери билесизби, мына ошол Жедигердин журт башы Манас баары чогуу Ысык көлгө баратып, ошо бир сөз айтып койгондо Манас камчы менен чага берген экен. Жедигердин, азыр атын унутуп турам, бир уруу башчысын. Ошондо Бакай Манасты каттуу кагып, Манас деп койсо дардайып кетет экенсиң, үйлөп койгон чаначтай чардайып кетет экенсиң, токтот деп каттуу каккан. Манас ошондо кечирим сурап токтогон. Мана не деген улуу инсан, не деген улуу адамдардын урпактары бүгүн биз не болдук? Не болдук? Тескерисинче кой жүктөгөндөй кылып жүктөп барып, бу жерге барып сүйлөйсүң, а жерге барып сүйлөп, бул жака чыгасың, ал жака чыгып, жетелеме болуп калган. Ошентип баатыр болгондон көрө, ошентип атак даңк алгандан көрө, канча эл артисти бар? Канча эл акыны бар? Канча эл жазуучусу бар? Канча Манас орденин көкүрөккө тагып жүргөндөр бар? Манастан айланып гана кете тургандар го алар. Кандай дейсиз? Баатырдыктан не пайда? Мына жана бирөө айтып атты эле, ошол кыргыз баатырлары эмнеге чыкпайт, 28 баатыр бар экен деп. Мен айттым, 28 баатыр фашизмден СССРди коргоп калды эле. Ичинде биз көкүрөк кагып мактанып кай жерге барбайлы, башыбызды көтөрүп сыймыктануу менен айтып жүргөн Дүйшөнкул Шопоков. 28 баатыр ошо Москвага киргизбей кармап калган эле. А бүгүнкү баатырлар Москваны эмес айланайын, бүгүнкү баатырлар ошол жана Дооронбек Садырбаев айткандай, элим деп кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосуң деп. Ушул жок дегенде эл бел болбосо дагы ушул зыян келтирбей эле турбайбы дейм да. Артынан келип найза сайбай эле турбайбы дейм да. Жок, артынан келип найза саят да. Ошо Манастагы ушул бирөөнү киргизип берген да, Манасты эч качан ала албайсың дегенде, ушу киргизип ичинде жүрүп тыңчы болуп, бир гана учурда алат экенсиң, бир заматты аласың, ошондо башка учурда ала албайсың. Кайсы мезгил болгон? Таң супа тартканда дейт. Супа тартканды кыргыз түшүнбөй калды. Таң агарып келаткан мезгил. Ошондой мезгилде эмнегедир бул турат экен да, бүтүндөй кийимин чечип, жуунуп, даарат алып, анан намазга кирет экен. Намазга кирген мезгилде сайып калсаң, сайып калдың дейт. Дал ошол мезгилди күтүп отуруп, анан барып
жуунуп гусул алса керек, даарат алса керек, анан ушундай болуп анан намазга турган мезгилде келип саятта. Бүгүн ошол бийлик туура кылып атат деп кыйкырып аткандар дал ошол аркадан келип сайып аткандар да. Тилекке каршы ушундай. Кече эле ушулар садыр камалып жатканда дагы туура камадың, ширип кетсин ошонун нары деп кыйкыргандар ушулар болгон. Кече Сокени ушундай коргоп калабыз, Сокеге тил тийгизбегиле деп мени да сүйрөтпөй койгон ушулар. Бүгүн Соке камалсын деп аткандар да ушулар. Оңолбой койдук биз. Такыр жыйынтык чыгарбай койдук. Анан азыркылардын бир арамдыгы ушунда турат, айырмачылыгы. Өздөрүнө бир 200-300 баягы бакмаларды таап алган. Фабрика деп коет аларды. Отуруп алып бир эле киши кыздардын аты менен, аксакалдардын аты менен, балдардын аты менен жаза берет. Карасаңыз бирөөсүнүн сүрөтү жок. Баягы Кытай, Корея, Япон актриса, эстрада жылдыздардын сүрөттөрүн коюп алышат. Ушул кыз экен, ушул жигит экен деп калсын деп. Бул арамдыктын накта ордосу ушул болуп калды. Өтө жаман ордосу болуп, уясы ушул болуп калды. Жана Жапаров өзү айткандай, мен ошол жакта жатып эле ар бир эмнеге 25 киши тапкам, 25 кишиге ар бирин 50ге чейин аккаунт ачып бергем дебеди беле. Ошол практикасы менен келетат, ошол мамлекеттик идеологияга айлантырып жиберди. Ошону көргөндөр мына Абыкеев деген кеңешчиси айтып аттыр, кокуй камалгандардын баарын элибиз колдоп атат деп. Ой, айланайындар. Аскар Акаевичте айттым эле мен. Сиз көз айнекти чечиңиз, өзүңүздүн кичинекей дүйнөңүздөн чыгыңыз, элге аралашыңыздагы накта ааламды көз айнеги жок карап көрүңүзчү деп. Бүгүнкүлөргө да ошону айтам. Чечкиле көз айнекти. Чыккыла көчөгө. Силердин өзүңөрдүн бакмаларыңарды, ошол бакмаларды уюштурган 3 азаматты өзүнө өтө жооптуу кызматкер кылып алдын алып алган азыр. Бүтүн Кудайдан жөө жылаңач качкандар айланасында ошол отурат. Алардын жасаган иши ушул гана. Эгер ошол үчөөнү бириктирип туруп, кошуна өлкөгө бир куттуктоо жазсы десең жаза албайт. Бирок ушак айың таратуу боюнча мастер. Дасыккан адистер да. Мындай суроону бергим келип атат. Бул суроого сизден бөлөк ачык эч ким жооп бербесе керек. Жогорку кеңештеги болгон окуя. Баткен окуясы болуп аткан учурда, акыркысы болуп аткан учурда, Камчыбек Ташиевдин сиз айткан 2 жашык автоматты парламенттин жыйынына алып келгени боюнча эмне болду эле анда ошол? Залда болчум. Бул эми жапайы көрүнүш. Муну айткандан бир аз кошуналардан уялам да. Кошуналардан уялам. Достко күлкү, душманга таба болбойун дейм да. Аттан көрө. Мен айтар сөзүмдү айттым ошол жерде. Жабык эшиктин артында аябай каттуу айттым мен. Ачуу айттым. Эми муну баягы жакшысын ашырып, жаманын жашырып калчу жагдай ушул. Бирок мезгил келет, Мадумаровдон каттуураак кылып айтып берчүлөр чыгат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин аябай керемет кылып айтып берчүлөр чыгат. Анан мен азыр айтсам, мен дагы бир жолу айтам, ошол кошуналардан уялам. Бизге кыргызга өзү тыңчынын деле кереги жок, алар жактан ар бири өзү тыңчы. Мына кече жабык эшик артында өттү деген сюжеттерин BBC каналынан чыгып атат деп атпайм, ошол сыяктуу эле менин сөзүм дагы алардын табасын кандыргандай, же чырагына май тамызгандай болбосун кошуналарга. Ошону кое туралы, кандай дейсиз? Бирок айтарымды аябай каттуу айткам кезинде. Өз убагында айтылбаган чындык жалганга караганда көбүрөөк зыян тийгизет дейт да. Протоколдор боюнча протокол деп эле айтып келатасыз. 39 протокол жана башка протоколдордун да көрдүңүзбү өзүңүз? Жок. Депутат катары? Жок. Башка депутаттарчы? Жок. Эч ким көрө элек. Тажикстандын УКМК башчысы ачык эле турат деди го. Алар үчүн ачык. Алардын өлкөсүндө ачык турса керек. Бирок бизде жабык. Бизде жок. Колунда көрө элек. Кече Чыңгыз Айдарбеков мырза деле айтпады. Комитеттин төрагасы катарында мен биринчи көрдүм, башка эч ким көрө элек деп. Кайдан көрөбүз? Биздин депутаттар азыр ушундай да, көрбөй туруп деле добуш бере берет да. Коркунуч ушунда туруп атпайбы? Мен барам да, айланайын кесиптеш
мен түшүнбөй калдым, же сен көрдүңбү ушуну окудуңбу десем жок дейт. А кандай? Эми түшүнөсүз да деп коет. Мына ушундай түшүнөсүздөлөрдүн ортосунда калып атпайбызбы? Чыркыраган бойдон калып атпайбызбы? Ушундай да. Бирок күндөн күнгө мен кесиптештерге ыраазычылык билдиришим керек. Күндөн күнгө жылыш бар. Себеп баары эле баатыр болуп туулбайт да. Баары эле академик болуп туулбайт. Баары эле депутат болуп, саясатчы болуп туулбайт. Барып, көрүп, көнүп, көп нерсе көз ачылып, көп нерсени түшүнүп келаткан жаштарыбыз бар. Ошолор мага мындай бир үмүт отун кичине жандырат да. Билесизби, жаман киши каталык жасаган киши эмес дейт. Жасабаган киши эмес дейт. Жаман киши каталык жасап алып, ошо каталыгын оңдобогондук жаман дейт. Билбегендик да күнөө эмес. Билбегендик күнөө да. Ошол сыяктуу билбей жасап алгандар бар, билбей айтып алгандар бар. Акырын келип, менимче парламент өзүнүн ушундай чагылгандай болуп кеткен бир сөзүн айтаар учур келет деген үмүт менен келетем. Ушундай эртеби кечпи айтат го деген баары бир баягы өчпөгөн үмүт бар. Ушул жерден менде суроо жаралды, кандай кылып түзүп берсем экенин билбей атам. Азыркы парламенттин, деги эле парламенттин, биздин парламенттин табияты кандай? Көп учурда, мисалы үчүн өткөнкү бийликтерде, өткөнкү чакырылыштарда деле ушундай эле нерселер болгон да. Мону өткөрөсүңөр, муну өткөрөсүңөр деп күчкө салып койсо эле үндөбөй, адыбей, быдыбей өткөрүп койгон учурлар деле болгон да, буга чейин деле. Аны четке калбайсыз, азыр эле болуп калган жок да. Эмне себептен эми депутат өзүнчө инсан да, өзүнчө личность. Эмнеге өзүнүн оюн менен ойлонуп, өзүнүн эрки менен ошого колдоп же колдобой кое албайт? Эмне коркунуч бар дегеним ушундай суроо жаралат да. Балык деле кайырмактан чыгып кеткиси келет да. Аябай туйлайт го, тартып келатканында. Бирок илинген да. Кызыл кекиртектен илинип алып атпайбы? Биздикилерде да ушу илинчектер көбүрөөктүр да. Анан бирөөнүн алдында милдеттүү. Мени ушу киши алып келген. Эгер ушу киши болбосо мен депутат болбойт элем. Менин ишим каралып аткан мезгилде ушу киши кой деп токтотуп койгон. Билем мен көптөгөн кесиптештерди. Алардын абиринде болсун. Тилекке каршы канчалык мына дүйнөгө болгон сүйүү, махабат көбөйүп кетсе, ал акыретін ойлобой калат. Кийинкилигин ойлобой калат. Ушу баленин баары мына жалган дүйнөдөгү жыргалчылыкка болгон махабаттан чыгып атат да. Кийинкисин ойлобой атат. Жана сиз айтып аткан биздин аксакал баатырлар деле ошол эртеңкисин ойлобой, бүгүнкүсүн гана ойлоп атат. 5 күндүк өмүрүн ойлоп атат. Ошон үчүн чыкпай атат да. Кулчулук адамдын каалоосунан пайда болот. Эгер адамда каалоо бийликке, байлыкка, кандайдыр бир тамак ашка, оокатка, атак даңкка болгон махабат болбосо, ал эч качан бийликке кулдук урбайт. Мына мисалы Жусуп Баласагын, Токтогул, Барпы, Тоголок Молдо. Мына ушу кишилер бийлердин, манаптардын ат кошчусу болуп жанында коштоп жүрсө болот эле да. Бирөө да коштобой койду да. Бирөө да арзымат болгусу келбей койду да. Мына Токомду деле ошол сен ушундай каршы сүйлөпсүң, сен анжан чогуу тополоңуна катышып турсуң, ойнонойн. Кетмен төбөдө жаткан кыргыз кантип анжан, мына бүгүнкүдөй да. Сен анжан көтөрүлүшүнө катышып турсуң. Анжан каякта жатат, кетмен төбө кайда жатат. Ошондой кылып колун кайрып алып кетип барса, жүздөгөн кыргыз карап туруп берген да, кош, токой, кош деп коюп. Бүгүн деле жанагы сайттарда карасаңар, момундай алат. Биз силер менен, аягына чейин тургула, артка кайтпагыла. Өзүң жатасың. Өзүң жатасың го. Жылуу диванда жатасың, чай ичип атасың. Сиз айтып атканда каяктан пайда болот деп аткандар, ушундай табиятынан баягы
сойлоп жүрүүчүлөр учууга милдеттүү эмес дейт го орустар, рожденные ползать летать не должны дегенде. Алар табиятынан сойлоп жүрүүчүлөр классына кирип калган да. Ошол маселе ушунда турат, сойлоп жүрүүчүлөрдү эмне үчүн жогорку кеңешке алып келген? Ошолорду алып келгендиги үчүн алар билет, ошого милдеттүү болуп калган үчүн байланышып калган. Себеби ал билет, кожоюн жок болсо эртең өзү да жок. Кээ бир азаматтар бийликке жеткенде чакчаңдап кеткенин билесизби? Мен жаныбарлар дүйнөсүн жакшы көрөм да. Ошолорду карайм, анан спорт канал карасаңыз, жолбарс, токойдун падышасы, жунглинин падышасы. Ошол келсе, кыткылыктап күлүп, дарактын үстүнө чыгып алып, маймыл үстүнө siiп атат да. Жолбарстын үстүнө аябай күлүп атат. Маймыл күчтүүлүгүнөн эмес, дарактын бийиктигинен. Жолбарстын үстүнөн күлүп атат. Кандай дейсиз? Эгер ал дарак жок болсо, күлмөк турсун, жүрөгү жарылып ошол жерде жан берет. Ошол сыяктуу эле кээ бир жетекчибиз деп жүргөн, кээ бир чоң кызматка жетип алдык деп жүргөн азаматтардын кызматы жок болсо, алар эч ким эмес. Алар эч ким эмес. Мына кече эле мен үстүмдөн карап деп жүргөндөр менен батада, тойдо эмне болуп калса, кандай салам, кандай салам. Мен айтам, мен туруктуу, мен турган жерде турам. Өзүң кандайсың? Жүрөбүз. Жүргөнүңө шүгүр. Адам кызматына көппөш керек. Бүгүн бар, эртең жок. Байлыгына көппөш керек. Бүгүн бар, эртең жок. Адам күчүнө да, кубатына да көппөш керек. Себеп Аллах кааласа бир күндө асыратып коет. Адам баягы канчалык акылдуу болсо, ал ошончолук ийилип жүрөт да. Ошончолук жерде жүрөт. Тилекке каршы Абай айткандай, акылдуунун колундагы мылтыктан акылсыздын колундагы келтек коркунучтуу дейт. Мына мылтыкка караганда келтек көбүрөөк зыян келтирип коюшу мүмкүн экен. Кандай дейсиз? Бийлик деген ушундай. Бийлик деген мен жанагы айткандай, бийирээк жерге чыгып алсаң, керек болсо жолбарстын үстүнө дагы siiп ойносоң болот. Ушундай. Мыкты аналогия. Акыркы суроом болсун. Жыйынтыктоочу деңиз. Жыйынтыктоочу суроом болсун. Садыр Жапаров, азыр кыйкырып аткандар чек ара маселеси боюнча. Кийин уят болушат, көрөсүңөр деп атат да. Кээде ушул ой келеби сизге? Азыр Кемпирова жер берилбесин деп тызылдап атасыз. Балким башкача чечилип калып, ушундай болуп кетеби деп мындай ойлонбойсузбу? Ал булардын оюнда. Булардын оюнда ушундай уят болуп калат деп, ар бир киши өзүнүн уятын ойлосун. Бешек Акунович деген мыкты залкар инсан бар эле. Бизде депутат. Абсамат Масалиевич, Орозбек Дүйшөевич, үчөө аябай жакын достор. Бешек Акунович бир жолу ушул көлдө мен бала чакам менен жүрсөм, айланайын мен Адаханушка дечиле эркелетип. Себеп мен атам экөө курдаш, биздин үйдө болуп, үйдө конок болуп, атам менен таанышып, абдан мындай бир жакшы бир курактагы инсандар да, бир жылдык инсандар. Анан мен ушундай эркелетип койчу дайым. Эми менин айылыма келип калыптырсың, мен уктум. Ушул жерде абам бар эле деп айтпай келгениңе бир аз эмне болдум. Бирок жолуңулуу мен барып, мен сени конокко алып кетейин деп көлдө жатсам ушундай. Аябай көп нерсе айтып берди. Балалык кезин айтып берди. Могул жерде эчки бакчы эле, могул жерде кой бакчы эле, могул жерде кулундардын аркасынан торпоктор, могул жерден сайык деп аябай керемет. Ал Амар Хаямды которуп, Амар Хаямдын ырларын жазган инсан да. 11 жыл министрлер кеңешинде, совет доорунда 11 жыл башкаруучу болгон киши. Бир канча райондордо биринчи катчы болгон киши, залкар киши. Ошо киши
өзүнүн тарыхын, өзүнүн балалыгын ыйлап жүрүп чоңойгонун, көлдүн жээгине келип алып не деген армандарын айтканын ушунчалык керемет айтып берди. Мына кайтыш болоордун алдында 3 күн башта жолугуп калдык. Мен ооруканага барсам, киши ооруканада жаткан экен. Ошол эле Акыл Айтбаев экөөбүз аябай уят болдук. Жакшы ниет менен жакшы. Мен да жатат элем, мага бир тоого чыккан киши бир нерсе жакшынакай кылып, жанагы кекиликтин этинен тамак жасап келиптир. Анан ошонун алып атабыз бир саны калып калды. Анан мен угуп калдым, бешөө акын ушул жерде деп. Коку жана билбептирбиз дедим дагы, жанагыны кичине табакка салып туруп, бешөө акын ооз тийгизели. Курсагын тойгузалы эмес, ооз тийсинчи ушул нерседен мен кай берем. Деп ошол табакка салып кирсек, бешөө акыныч мир, который окружает нас деп китеп окуп алыптыр. Мен айттым, бешөө акыныч, ушул сизге кызыкпы десем, а как же деп коет. А как же? Кызык да, бизди эмне курчап турганы? Өзү аябай кыйналып атыптыр. Бирок китеп окуп атат. Бүгүн биздин жаштардан китеп көтөргөнүн көрбөйм. Көрсөң көзүңдөн жаш чыгып кетет кубанычтан. Анан муну сизге ооз тийсин деп келдим эле десем, айланайын, ушунун баары магабы деп каткырды да. Муну кандай кылып жеймен? Муну бөлүштүрүш керек башкалар менен дегендей кылып. Ушундай тамаша көй киши. Аскар Акаевич трибунада турганда биринчи катарда отурат эле, ушул киши ушундай суроо берди. Аскар Акаевич, балдарыңыздын келечегинен коркпойсузбу деп. Бул 2004 жылкы окуя. 2003 бүкөн. Ошондо Аскар Акаевич трибунадан түшпөй туруп айтты. Ар ким өзүнүн баласын өзү ойлосун. Сиз өзүңүздүн балаңызды ойлой бериңиз, менин балам боюнча, балдарым боюнча ишиңиз болбосун дегендей кылып койду. Ушул бешөө акыныч айтты, мен нечен ушуну элпек бала, жакшы бала деп өзүм ушул правдилами алып жүргөндө кандай көзөмөл салып, мындай кылып жүргөн бала деп. Ушул кишиден ушул сөздү уктум деп. Бирок тарых кандай кылып койду? Бешөө акыныч керемет инсан катары кыргыздын аксакалы катарында калды. Өзүңүздү ойлоңуз деген киши кандай болот, тарых билет. Муну эмнеге айтып атам? Ар бир киши өзүнүн жасаган иши менен, өзүнүн айткан иши менен калат. Ошол сиз айтып аткандай кийинкилигин ойлосо уялып калат деп атпайбы? Өзүн ойлосун. Өзүн ойлосун, себеби мен билем, биздин мынол жерибиз кыргыз жери экендигин билип, мен ушул жерде топурак чачып, кече аскерден келген кезимде дагы атам экөөбүз ушул жерге балыкка барганбыз. Кече курултай өткөн жерден бир 500 метр арыраак жерде, ошол жерде аябагандай бир керемет канал, дарыя болчу. Ошол жерден балык кармачыбыз. Атам эмнегедир жүрчү экөөбүз балыкка барып келели деп, мага аябай картайып калгандай көрүнгөн. Көрсө ошол мезгилде азыркы менден 6 жаш кичүү болгон экен. Ошондо 50 жашта болгон экен, 51 жашта. Мага картайып калган киши көрүнчү. Ошо атам торду тартса кыйналып калбаса экен деп, ата таштап кое бериңиз дейт элем. Ошол кезде биз ар жактан балыкты айдап келип, атам торду момундай тартканда жок дегенде бир 2-3 килограмм керемет балык чыкчу. Мына кандай жер болчу. Ошол жерди менин чоң атамдын атасынын, атамдын киндик кандары тамган, издери калган жерди мен ушул туура чечилип атыптыр деп берген болсом, бул дүйнөнүн мага кажети жок. Бул дүйнөнүн мага кереги жок. Ошондуктан айттым. Гүлүн көккө сапырабыз деген кишилерге. Атып, Касым Тыныстановго окшотуп. Өрттөп, күлүмдү Кемпирабадтын үстүнө чачып жүрүп атат. Бирок мен айтканымдан кайтпайм деп. Бекер айтыптырсың сен. Үйгө чакырып, мындай кылсам, мындай кылсам, анан макул болгондой болду. Кызылдай калп. Ал жердеги болгон маселеде биз Кемпирабадтын маселеси чыга элек болчу. Түп-түз туруп эле туура эмес маалымат тарата бериш азыр мода болуп калды да. Чоң рахмат Адакан Кимсанбаевич. Убактыңызды бөлүп ушундай куруп бердиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Силерге да бар иштеги бар нерсени айтып алууга мүмкүнчүлүк жаратканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем.
аманчылык болсун, жакшылык болсун, сиздерди дагы жараткан өзү коргосун. Кыргызстанда азыр акылдуу болуш коркунучтуу. Ошол акылдуу өсүп келаткан жаш, ой жүгүртүү кабилети бийик инсандардын бирисиз, Самат мырза. Жараткан Аллах өзү ушундай бир өз алдынча ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүгү бар азаматтарды, жигиттерди, кыздарды. Биздин кеп саныбызда эмес, сапатыбызда. Сапатыбыз аябай начарлап кетип баратат. Саныбыз өскөн менен, 7 миллиондоп жар салган менен ошол баардык нерсени окуп, билип, аңдып, сезимтал болгонуңуз үчүн мен сизге чын дилден ыраазычылык билдирем. Себеп бул кооптуу коом, кооптуу заман. Сиз бирөөгө караганда бир нерсени көбүрөөк билсеңиз, демек сиз ал кишинин алдында душмансыз. Сиз билип турган нерсеңизди айтып койсоңуз, сиз эл бузарсыз. Бизде ошентип эле айтып келген. Кечээ эле Сооронбай Жээнбековдор айтып келген, ага чейин Бакиев деле айткан, багын көтөрө албай кетишти деп. Жок айланайындар. Мына Жапаров айтып атпайбы? Келген эле кызмат сурайт экен деп. Айтчы, ким сурады? Ошолордун фамилиясын айтып койчу, эл билсин. Ким кызматтын кул экендерин айтып койчу, билсинчи эл. Кандай дейсиң? Мисалы, Исхак Масалиевди кандай кызматка десең барбайт ал. Мадумаровду канча гана президенттер кандай гана кызматтарга чакырбады, мен абсолюттук түрдө барбайм. Ал эмес, жогорку кеңештин комитетине да барбай атпайбызбы биз? Андай жомокторду башка жерде айтыш керек, башка кишилерге айтыш керек. Ошондой. Рахмат сизге.